Саламатсыздарбы? Бекмурат Досмуров атынан Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Окутуучу Камбаралы уулу Кыяз. Студент Абдыжапарова Айтурган Турсунбаевна. Тайпасы БКМК 0220. Кайтарым байланыш. Тема: кыска аралыкта чуркоо. Спринт деп аталган бул жеңил атлетикада кыска аралыкка чуркоо гректен келип чыккан жана абдан популярдуу болгон. Башка жарыштардан эң негизги айырмачылыгы төмөн старт болуп саналат. Ал чуркоочуларга башынан эле күчтүү түрдө жогорку ылдамдыкка жетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Спринтиндеги эң башкы маселе белгилүү бир аралыкты эң аз убакыттын ичинде максималдуу күч менен чуркап өтүү. Бардыгы болуп аралыктын бир нече түрлөрү бар. 60, 100, 200 метр. Ошондой эле аялдар жана өспүрүмдөр үчүн 300, эркектер үчүн 400 метр. Кыска аралыкка чуркоодо 4 фаза бар. Биринчиси стартка туруу, экинчиси старттан чыгуу, үчүнчүсү дистанция боюнча чуркоо, төртүнчүсү фиништен өтүү. Стартка турганда баш төмөн караган абалда туруу керек. Алдын карап туруу катачылык болуп эсептелет жана бутту аркага алыс таштап туруу да туура эмес. Кыска аралыкка чуркоо чыдамдуулукту чыңдоого жана дене бойду чексиз машыктырууга жакшы. Спорттун бул түрүндө ийгиликке жетүү үчүн өзүнүн физикалык даярдыгын гана эмес, ошондой эле бардык техникалык элементтерин өнүктүрүү керек. Старт, ылдамдан эркин кыймылга өтүү, чуркоо жана бүтүрүү. Ушул жөндөмдүүлүктөрдүн бардыгын кемчиликсиздикке жеткирүү менен гана сиз спринтче бийиктикке чыга аласыз. Жабыс старт бул кыска аралыкка коюлат. Кыска аралыкка төмөндөгү аралыктар кирет: 30 метр, 60 метр, 100 метр, 200 метр жана ошондой эле 400 метр. Ушуну менен кайтарым байланышым аякталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.